Кызамык оорусу бул курч жугуштуу оору. Бул оору менен көбүнчө жаш балдар оорушат. 10 жашка чейинки балдар көбүрөөк оорушат. Анан азыркы учурда чоң кишилер деле ооруп калып жатышат да кызамык оорусу менен. Кызамык оорусу менен көбүнчө ошол эмдөө албай калган балдар оорушат. Эгер чоң кишилер да ошо бала кезиндеги эмдөөлөрдөн өтпөй калган болсо, албай калган болсо, кандайдыр бир себептер менен чоң кишилер да оорушат кызамык оорусу менен. Кызамык оорусу кайсы учурларда оор болуп өтөт, кайсы учурларда кабылдоого алып келет. Бул ошо жана азыр эле айтып өткөндөй, ошо эмдөө албаган учурда оор өтөт, кабылдоолорду берет. Мисалы өпкөнүн сезгениши, мээнин сезгенишине алып келет.